Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабагыбызда этиштерди үйрөнөбүз. Этиштер деген бул кыймыл аракетти билдирген сөздөр. Мисалы үчүн бул жерде эмненин сүрөтүн көрүп турабыз. Лыжа тепкенди эмне дейт экен? To ski дейт экен. Кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү этиштер дейт экенбиз. Англисче the verbs дейт экенбиз. To run эмне экен? Чуркоо. To skate коньки тебүү, мисалы үчүн. Ушулардын бардыгы этиш сөздөр экен. Этиш сөздөрдү биз күнүгө колдонобуз, сүйлөмдөрдө. Ар күнү сүйлөгөндө университетке бардым, тамак жасадым дегенде бардыгында этиштер колдонулат. Демек этиш бул эң маанилүү сүйлөмдүн мүчөсү экен. Англис тилинде мен бул жерге бөлүп койдум. Туура этиштер жана туура эмес этиштер деп экиге бөлүнөт этиштер. Туура этиштер деген англисче regular verbs, регулярный, туура этиштер, обычный. Анан irregular verbs, необычный, туура эмес этиштер. Демек, экөөнүн айырмасы кандай экен? Экөөнүн айырмасы туура этиштер ар дайым өткөн чакта иди улануу менен эмне кылат экен? Сөз өткөн чакка иди менен өтөт экен. Мисалы үчүн to skate коньки тебүү. Учур чакта I to skate дебейбиз, to түшүп калат. Эмне үчүн? To skate деген коньки тебүү, мен коньки тебүү дебейбиз. Ошон үчүн эки үй түшүп калат. Мен коньки тебем. I skate. Өткөн чакта I skated. Иди аягында иди кошулуп туруп, эмне болуп атат? Бул сөз өткөн чакка айланып калды. Skate деген кыймыл аракетти билдирген сөзгө идини кошкондо, мисалы үчүн идини кошкондо бир и түшүп калат экен дагы, skated болуп калат экен өткөн чакта. I skated. Мен коньки тептим. Ал эми келер чакта willдын жардамы менен, will деген жардамчы этиш, эмнени билдирет? Келер чакты билдирет. I will skate. Мен коньки тебем. Ал эми орусча я буду кататься на коньках, буду дегенде will экен, ошондой маанини билдирет экен. Ар дайым willды көргөндө жана willдан кийин этишти көргөндө эмне деш керек экен? Этиш келер чакта экен деп түшүнүш керек экен. Ал эми этиштин аягында иди турса, эмне дейбиз? Бул этиш өткөн чакта экен дейбиз. Ал эми I skate дегенди көрсөк, бул эмне экен? Учур чактагы сүйлөм экен. Ар дайым сүйлөмдү көргөндө эң биринчи эмне кылыш керек? Этиш кайсы учурда турат? Ошого көңүл буруш керек. Ошондо биз туура суроо бере алабыз. Мисалы үчүн I skate деген мен коньки тебем. Мен коньки тебемби деп сурасак, эмненин жардамы менен сурайбыз? Do'нун жардамы менен. Do деген эмнени билдирет? Негизи жасоо, аткаруу деген билдирет. Кыймыл аракетти көргөндөн кийин ошо кыймыл аракетти суроого айландырыш үчүн do колдонулат экен, бирок өзү которулбайт экен. Do биринчи келгенде, бул сүйлөм суроолуу сүйлөм экен. Кыймыл аракетке суроо берип жатабыз деп түшүнүш керек. Do I skate? Мен коньки тебемби? Өткөн чакта I skated. Мен коньки тептим деген сүйлөмдү кантип сурайт экенбиз? Өткөн чакта do'нун өткөн чагы did менен сурайт экенбиз. Did I skate? Мен коньки тептимби? Демек, skated деген сөз өткөн чакта турган үчүн did'ти колдонуп туруп суроого
айландырат экенбиз. Did I skate? Бул жерде ди уланбайт экен, демек. Бул жерге ди уланбайт экен, skate эле болот экен. Байкасаңар. Did I skate? Did I skated болбойт, Себеби өткөн чак экендигин эмне көрсөтүп атат? Did көрсөтүп атат. Этишибизге идини улабайбыз. Did I skate? Мен коньки тептимби? Демек, do'nu көргөндө учур чак дешибиз керек экен, did'ти көргөндө өткөн чактагы суроо деп түшүнүшүбүз керек экен. Ал эми келер чакты кантип сурайбыз? I will skate. Мен коньки тебем. Келечекте, эртеңби, мисалы үчүн бул жумадабы. Аны суроого айландырыш үчүн will деген жардамчы этишти колдонобуз. Will I skate? Мен коньки тебемби? Орусча буду ли я кататься на коньках дегенде, Ал эми бул жакты карасаңар, этиштин дагы башкача формасы бул өткөн чакта идини колдонбойт экен. Таптакыр башкача сөзгө айланып калат экен. Ошондуктан булар туура эмес этиштер деп аталат экен. Иди уланбайт экен өткөн чакта. Мисалы үчүн to go деген баруу деген этиш болсо, I go десек эмне болот? Мен барам. Do I go? Мен барамбы? Демек учур чакта do менен сурайт экенбиз, кыймыл аракетти. I went, мен бардым. Карагыла, go менен went'тин экөө окшош эмес, таптакыр окшош эмес. Ошондуктан бул туура эмес этиштер деп аталат экен. I goed болбойт. Андай десеңер эч ким силерди түшүнбөйт. Go'нун өткөн чагы кандай экен? Went экен. I went, мен бардым. Өткөн чакка кантип суроо беребиз? Did'дин жардамы менен, Did I go? Мен бардымбы? Ал эми I will go, мен барам, келечекте, Муну суроого айландырыш үчүн will'дин жардамы менен сурайбыз, Will I go? Мен барамбы? Мисал үчүн, бул жерде этиштердин булардын бардыгы туура этиштер. Эгерде байкасаңар, өткөн чакта, учур чакта I want эле болот, Эгер байкасаңар, өткөн чактын бардыгында иди кошулган, иди менен өткөн чакта. Булардын которулушун жазып кетебиз. To want, каалоо. Want, каалоо. Мисалы үчүн I want десе эмне болот? Мен каалайм. Мен кофе каалайм десеңер эмне деп айтасыңар? I want coffee. Өткөн чакта wanted, каалагам. Мен чай каалагам. I wanted tea. Will want, келер чакта, каалаймын. Келер чакта, мисалы үчүн, эртең мен кофе ичкенди каалайм. Десең, мисалы үчүн, tomorrow I will want to drink coffee. Келер чакта will менен жана этишти кошуп айтат экенбиз. To look, кароо. Look, кароо, мисалы үчүн, ал карайт. He looks. Эгерде ал карайт болсо, he looks болот, He, she, it учур чактагы этиштерге s улайбыз, He looks болсо, ал карайт болот. Ал карады болсо, he looked. Ал карайт, эми карайт болсо, he will look. Ал карайт, he will look. Түшүнүңөрбү? To use, колдонуу. Use, колдонуу, Мисалы үчүн, аял адам колдонот. She uses. He, she, it учур чактагы этишке s уланып айтылат. She uses, колдонот. Ал колдонот. She used, десек эмне болот? Ал колдонду. She will use, десек, ал колдонот. Эртең, ал эртең бул машинаны колдонот. She will use this car
Misal üçün, this car tomorrow. Desek, al ертең бұл машинаны қолданады деген сөйлем болып қалды. Түшініңер бе? Егер де мен қолданам болса, қандай болады ле? I use this book. Мен бұл кітапты қолданам десек не болады? I use this book. Түшініңер бе? He, she дегенна, жана it'те етішке s улайткен біз. Қалған учурларда use эле болот экен. I use, we use, they use, she used. Ошол сүйлөмгө суроо бериш үчүн кантип суроо беребиз? Кайсыл жардамчы этиштин жардамы менен? Did дене. Did she use? Ал колдондубу? To work иштөө. Work иштөө. Мисалы үчүн биз иштейбиз. We work. Биз иштедик. We worked. Көрдүңөрбү? Бул кандай этиш экен? Туура этиш экен. Себеби иденин жардамы менен өткөн чак түзүлүп жатат, Биз иштейбиз. Биз эртең иштейбиз. Кандай болот? We will work tomorrow. Биз эртең иштейбиз деген сүйлөм болуп калды. Түшүнүңөрбү? To call деген чакыруу же телефон кылуу. Мисал үчүн call учур чакта, Алар телефон кылышат. They call. Бизге. They call us. Алар бизге телефон кылышат деген сүйлөм кандай болот экен? They call us. Алар бизге телефон кылышты десек эмне дейбиз? They called us. They called us. Алар бизге телефон кылышты. Алар бизге телефон кылышат. Бүгүн түштөн кийин. They will call us бизге in the afternoon. Түштөн кийин. In the afternoon today. Бүгүн түштөн кийин болуп калды. To try деген эмне экен? Аракет кылуу. Try аракет кылуу. Мисал үчүн мен аракет кылам. I try. Мен аракет кылам деген сүйлөм болуп калды. I try. Мен аракет кылдым. I tried. Мен аракет кылам. I will try. Түшүнүңөрбү? Суроону кантип беребиз? Мен аракет кылдымбы десек кантип сурайбыз? Do менен, себеби этишибиз учур чакта турат. Ар дайым учур чактагы этишке суроо бериш үчүн do менен сурайбыз. Do I try? Мен аракет кыламбы? Yes, I try. Өткөн чакта did менен сурайбыз. Did I try? Өткөн чакта сураганда, мына I tried деген эмне болуп калды? Try дегенде, мисал үчүн, мына try деген сөздү идини улаганда эмне болуп калды? Why деген тамга айга айланып калды дагы. Мындай болуп калды. Түшүнүңөрбү? Кантип келди? I tried. Өткөн чагы кантип формироваться этти? Түшүнүңөр, Why түшүп калат экен дагы, I колдонуп калат экен. I tried. Мен аракет кылдым. Я пыталась, Did I try? Аракет кылдымбы? I will try. Аракет кылам. Демек, этиштер why менен бүтсө, айга өтүп туруп анан иди уланат экен, To ask, суроо. Ask, суроо, мисал үчүн, силер you ask the question, мисал үчүн. Question деген суроо, You ask the question деген эмне экен? Силер суроону сурагыла. Asked деген сурады өткөн чакта, Силер суроону сурадыңар десе кандай болуп калат? You asked the question. Силер суроону сурадыңар болуп калат экен,
Силер суроону сурайсыңар десек, эмне болуп калат? They will ask, not they will, sorry, кечиресиңер. You will ask the question. Силер суроону сурайсыңар. Демек, кайталап кетебиз. Этиш кандай түрдө болот экен? Алгачкы формасы эмне менен болот экен? To менен, ар дайым. To'ну көргөндө to skate, мисалы үчүн этиште to турганда алгачкы формасы болот экен, Алгачкы формасы болот экен. Учур чакта to'су жок эле колдонулат экен. Skate мисалы үчүн. Өткөн чакта skate'ке ed кошулуп өткөн чакка айланат экен. Ал эми келер чакта will менен этиште чогуу айтып туруп, келер чакка өткөрөт экенбиз. Суроо бергенде учур чакта турса, этишибиз учур чакта турса, do менен сурайт экенбиз. Этишибиз өткөн чакта болсо did менен, келер чакта болсо will менен суроо берет экенбиз. Ушул нерселерди түшүнүп алган жакшы, себеби сүйлөшкөнүңөрдө ушуларды колдонуп сурайсыңар. Эң керектүү информация бул. Демек, этишти ed менен бүткөнү көрсөңөр, бул туура этиш дейт деп атайсыңар. Ал эми этишти таптакыр өзгөрүп кетсе, туура эмес деген этиш болот экен, Эмки сабакта дагы көбүрөөк түшүндүрүп берем этиштер боюнча. Үйдөн ушуларды азырынча кайталагыла. Have a good day. I will talk to you later. Bye bye.